кээ бир иштебеген стратегия, иштебеген ой жүгүртүүдөн сиз бирөөдөн дагы деле күтүп жүргөндүрсүз. Көз карашы жаш баланын көз карашына окшош. Биз өзгөрүп такыр башка болуп калбайбыз эч убакта. Эмнеге акция койбойт? Бирок бизнесте алар тилекке каршы. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов, Шри-Ланка аралынан, Бентото шаарынан чоң жалынды ысык салам. Айтканча, сиздердин сурооңуздарга жооп берип кетсек. Биздин бизнесте кээ бир адамдар мен ийгиликке жетпей атам, ушунча убактан бери ушундай кылтам, тигиндей кылтам, мындай кылтам, эч ийгилик болбой атат деп суроолорду беришет. Бирок ал суроого жооп аябай көп, анткени дегенде ар кимдин ситуациясы ар кандай болот. Себептер ар кандай болот. Аны бирме-бир директоруңуз же кураторуңуз бирме-бир отуруп алып, консультация бермейинче так айтуу кыйын. Бирок ошолордун себептеринин бир нече себептерин боюнча видео тартып кетип атабыз. Ошолордун себептеринин бири бул сиздин ой жүгүртүүңүз. Сиз кардар ой жүгүртүүсүндө жүрөсүзбү же лидер ой жүгүртүүсүндө жүрөсүзбү? Ушул чоң ролду ойнойт. Эгерде сиз ушул экөөсүнүн бирөөсүндө болсоңуз, анда сизде эч качан бизнес тармагында ийгилик болбойт. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетсек, кайсы ой жүгүртүү сизди артка тартат жана сиз ошол ой жүгүртүүдө кайсы ой жүгүртүүдө сиз ийгиликке жете албайсыз, ушул жөнүндө көрүп кетели. Азыр мен сизге эки түрдүү ой жүгүртүүдү сүрөттөп берем. Албетте, сиз ошол жерде өзүңүздү же тааныштарыңызды байкап тааный баштайсыз. Биринчи ой жүгүртүү бул кардар ой жүгүртүү. Кардар ой жүгүртүү же лидер ой жүгүртүү. Эки түрдүү ой жүгүртүү, эки түрдүү натыйжа болот. Көпчүлүк адамдар мен ийгиликке жетпей атам, мен тигиндей кылтам, мындай кылтам, мындай кылтам, бирок эч кандай натыйжа болбой атат дегендердин көпчүлүгү алар лидер ой жүгүртүүдө эмес, алар кардардын ой жүгүртүүсүндө. Бул кандай ой жүгүртүү? Кардардын көз карашында. Кардардын көз карашы бул кандай? Кардардын көз карашы бул мага элдин баары милдеттүү, мага баары жасап бериш керек, мага баары шарт түзүп бериш керек жана башка. Алардын көпчүлүгү наставнигинен бирдеме күтүшөт. Мен могул жерде товар алдым, же компаниядан товар алдым, мен бизнес ийгилигим болбой атат го. Мен товар алсам мага акча түшөбү деген. Албетте жаңы келгендер бул суроону берсе, бул нормалдуу, алар азырынча түшүнүгү жок. Бирок көптөн бери жүргөндөрдө мен ушунча товар алдым, мен акча таппадым, мен пайда таппадым, мен киреше таппадым деп кээ бир башка компанияга барып алып арыздангандар дагы булар кардар ой жүгүртүүдөгү адамдар. Бул адамдар кайсы компанияга барбасын, чоң ийгиликтерди жарата албайт. Эмнеге дегенде проблема компанияда эмес, проблема ой жүгүртүүдө. Кардар ой жүгүртүү бул кандай? Алар дайым бирөөдөн бир нерсени күтүшөт. Аларга бирөө келип жасап бериш керек. Алар өздөрү бул жака иштегени келишти, киреше тапканы келишти, бирок эмнегедир алар бирөөдөн күтүшөт. Мен киреше табышым керек, башка бирөө мага жасап бериш керек деген сыяктуу. Алар бизнес көз карашында эмес, лидер көз карашында эмес. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз Түркиядан товар алып келип сатсаңыз, сиз эч убакта аэропорттон же самолеттерден күтпөйсүз. Мен ушундай товар алып келдим, силерге акча төлөдүм, кызматыңар үчүн силер мага товарымды сатып беришиңер керек деп андай сөз айтпайсыз. Бирок эмнегедир бизнесте кээ бир кардарлар ошондой ой жүгүртүү, ошондой ойлорду, пикирлерди айтышат. Бул кандай? Мен өзүм үчүн товар алдым го, мага акча чыкпайбы? Мен ушунча товар алдым, мен эсебимден силерге акча түшүп атат, байып атасыңар, мага бир белек бербейсиңерби? Деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Мен ушунча товар алдым, мага айлык чыкпайбы? Мен товар алсам деле айлык чыкпайбы? Деген суроолорду беришет. Бул эмнеге окшош? Мен могу дүкөндөн соода кылтам, мына Фрунзеден же Глобустан соода кылтам, эмнеге мага айлык жок дегендей сөз. Ошол сыяктуу эле сөз. Кайсы гана жер болбосун, менет кылыш керек, иштеш керек деп айтсаң, аны дагы уккулары келбейт. Бирок силер мени чакырганда ошентип айткансыңар да деп кээде калппы, же кимдирби ошону айтканбы, ушул сыяктуу сөздөрдү айтышат. Силер биздин эсебибизден эс алып жүрөсүңөр, биз товар алып атабыз, ошон үчүн бизге акча түшүп атат деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Булар дайым, бул адамдар көбүнчө мамлекетти, депутаттарды, чоңдорду, өкмөттү күнөөлөп көнүп калышкан жана мен ушул кедеги бүлөдө туулуп калдым, эмне кылам эми? Менин чоң жогорку билимим жок да. Эми мен ушул жашоого келип калдым да. Эми бул жерде менин күнөөм жок да. Эми бул жерде башкалар күнөөлүү да дегендей сөздөрдү айтышат. Булар дайым жоопкерчиликти өздөрүнө эмес, башка бирөөлөргө төңкөп койгону буларга ыңгайлуу. Бул жаман адамдар дебейм. Булар өздөрү ошол жолду тандаган. Бул адамдардын характерлери, жасаган иштери, көз карашы жаш баланын көз карашына окшош. Кандайча? Жаш бала тарынат, булар дагы тарынат. Кичине катуу сүйлөп койсоң, тарынып сүйлөбөй калат. Тарынып экинчи сүйлөбөй бизнеске да капа болуп, өздөрү бизнес жасаганы келишкен, акча табам деп келишкен. Бирок эмнегедир кардардын позициясына түшүп алышат. Эми кардарлар үчүн эмес, кардарлар акча төлөп атат, ошонусуна товар алып атат, сервис күтүшөт, кандай бир кызмат күтүшөт. Бул жанагы кээ бирлер өзүнүн күчүн официантка чыгаргандай, официант айла жок, аларга чыдайт, Бирок кухняга барганда ал эмне кылат билбейбиз, чымын таштап коебу же түкүрүп коебу билбейбиз. Бирок карабастан өзүнүн күчүн официанттарга чыгарган, өзүнчө официантка кыйынсынган адамдар бар, Бирок официанттагы адам бул да кызмат кылат, бул да иштеп атат, бул азамат деген ордуна аны тепселеп
тепкілеп отырып, өзінің самооценкасын, өзінің ишенимин көтөрүшөт. Мына ушул сыяктуу адамдар кардар ой жүгүртүүдө. Бул адамдар дегиле биздин гана бизнесте эмес, жашоодо дагы чоң ийгиликтерге өз алдынча жете албайт. Аны кимдир бирөө түртүп, колдоп өсүшү мүмкүн карьера боюнча. Бирок өз күчү менен алар эч кандай чоң ийгиликтерди жарата албайт. Эмнеге дегенде, алардын көз карашы, позициясы ушундай болот. Алар дайым бирөөдөн күтүүдө. Ал эми бирөөдөн күткөн адамга эч убакта бирөө чоң кызматтарды бербейт, чоң жоопкерчиликти бербейт. Ал эми бизнес тармагында бирөөдөн күтүп отура берген, мисалы үчүн дүкөндү ачып, кардарлар өздөрү келсе жакшы болот деп күтүп отура бергендердин бизнеси эч качан өскөн эмес. Балким 90-жылдары конкуренция жок болгондо, бир гана ошонун дүкөнү бар болгондо иши кеткендир. Бирок конкуренция бар учурда бул стратегия иштебейт. Ачып алып, кээ бир адамдар азырга чейин сулук салонбу, кандай гана бизнес болбосун ачып алып күтүп отурушат. Кардар жок, иш болбой атат, силер кантип жасап атасыңар, силерде иш болтабы деп. Иш болуш үчүн биз чуркашыбыз керек. Ошол ой жүгүртүүнү түшүнүш элек. Бул биздин бизнеске да келип алып, мен келдим, катталганым ушунча болду, өзүмө товар алдым, шак белектер жасап атам, эмнеге мага айлык жок деген сөздөрдү айтышат. Кийинки нерсе бул таарынып калуу, капа болуу. Иши кылса жаш баланын характерине ошол характерлерди көрсөтүшөт. Бул адамдар дайым, мына мен силерге иштеп бердим, силерге акча түшүп атат. Эмнеге мени көтөрбөйсүңөр, мени директор кылгыла, мага адам каттап бербейсиңерби, мага жазып бербейсиңерби? Мен ордума заказ берчи, заказ жазып берчи, мен заказ жазып билбейм да, мен жасай албайм да деп жүрө беришет. Бул адамдар эч качан өспөйт. Эмнеге? Алардын ою кыска. Бүгүнкү күн менен гана жашашат. Азыр мен лидер деген ой жүгүртүүдө көрсөткөндө көрөсүздөр. Бул адамдар дайым бирөөгө милдет кылат. Мен сага иштеп бердим, мен сенин командаңда иштеп бердим, эмнеге мага белек бербейсиң деп өздөрүнүн билбейм, өздөрүнүн баасын көтөргөн аракет кылышабы. Алар бул жака эмнеге келгенин унутуп калышат. Бул жерге биз баарыбыз бизнес куруп, турмушубузду жакшы жака өзгөрткөнгө келдик. Бирөөгө эркелеген эмес. Алар ата-энесине кылган эркелегенин эми чоң адамдарга жасашат. Күйөөсүнө эркелеген бизге иштегени, бирге иштешели деп партнер катары биз аны көрүп атсак, ал бизнес партнер окшойт деп бизнес көрүтөлү десек, бизге характерин көрсөтө баштайт. Эмнеге билбейм. Ал характерин көрсөткөндө бизнес кантип курулуп калат. Өзүнүн кардарларына характерин көрсөтө баштайт, өзүнүн командасына характерин көрсөтө баштайт. Натыйжасында командасы чачырап жок болуп кетет. Кардарлары койчу ушуну деп акыры аягы жок болот. Анан алар кимди күнөөлөйт? Компанияны күнөөлөйт. Алар наставникти күнөөлөйт, жана аны үйрөткөн бизге ошол лидерлерди күнөөлөйт. Мына ошого окшогондор башында келип алган, эми биз артында калып калдык, кокуй дегенде мындай. Алардын баарынын претензиясы өзүнө эмес, башка бирөөлөргө. Бирок алар өзүн өзгөрткүсү келбейт. Алар бир мыйзамды түшүнүшпөйт. Биз дүйнөнү башкаларды өзгөртө албайбыз. Биз өзүбүздү гана өзгөртө алабыз. Ушул мыйзамды билишпейт, бирок уккылары келбейт, айтып берсең, түшүндүрсөң уккысы келбейт. Силер эми койчу мен үйрөтпөчү мен деген, мен көптү жашадым, мен сага караганда деген нотацияларды жакшы көрүшөт. Бирок бул тармакта биз көп жылдан бери иштедик, биз көп адамдарды үйрөттүк, көп адамдарды ийгиликке жеткирдик. Ошон үчүн биз эми бул бизнесте кантип эмне кылып атып ийгиликке жетсе болорун биз билебиз. Ошон үчүн сизге биз кээ бир моменттерде айтышыбыз керек десек, аны да кабыл алгысы келбейт. Андан көрө алар өтө акылдуу, алардын баары өтө акылдуу, өтө менсинген текебер адамдар. Бул адамдар ийгиликке биздин гана бизнес эмес, дегиле жашоодо ийгиликке жете алышпайт. Эмнеге дегенде, эркелеген адамга, жана биз айтып кеткендей, тарынчак адамга, жаш бала характери бар адамга эч ким жоопкерчиликти бере албайт, жетекчинин кызматын бере албайт. Башкача айтканда, өзүнүн тармагында деле мыкты адис болушу күмөн. Эмнеге дегенде, ал ошол жумушта дагы эркелик мамилесин кылат. Каалаганда кылып, каалаганда жасабайт. Биз буга чейин профессионал жана дилетант деген эки түрдүү көз караш жөнүндө да видео тартып кеткенбиз. Бул жактан көрүп кетсеңиз болот. Ошол жердеги дилетант мамилени жасашат. Бирок өздөрүнө бизнестен же ошол тармактан профессионалдын кирешеси түшсүн мага. Бирок мен дилетант катары аз эле иштеп коем, мага көп түшсүн деп күтө беришет. Чыныгы жашоону толук түшүнүшпөйт, же түшүнгүлөрү келбейт, же кабыл алгысы келбейт. Чыныгы жашоодо мээнетке жараша түшөт. Эффективдүү, көп иштегенге эмес, туура, эффективдүү, сапаттуу иштеген адамга натыйжа көп болот, киреше көп болот. Ошону түшүнгүлөрү келбейт. Мына анын ордуна тескерисинче аз иштеп койсом, сапатсыз иштеп койсом, мага сапаттуу кирешелерди төлөсө деп күтүшөт. Эмнегедир компаниядан да ошол нерсени күтүшөт. Бул адамдар эч качан чоң ийгиликке жетпейт. Бул боюнча бир доллар миллионер айткан, эсиңде болсун, жаш бала эч качан чоң киреше, чоң акча, чоң оборотторду, чоң акчаларды кармабайт, иштеп таппайт. Ал болгону балмуздакка ылайык, балмуздакка жетчү, шириндик конфеттерге жетчү гана акчаны таба алат. Жана ошондой акчаны гана кармай алат. Ага ата-эне дагы ошондой акчаны гана бере алат. Туурабы? Себеби ишенбейт. Кудай дагы бул дүйнөдөгү ошондой эле мамиле кылат. Жаш бала ушундай кичинекей акча табат. Чоң акчаларды бул жагы башы чоңойгон, лидер көз карашта болгон инсандар гана табышат.
Калгандары жаш бала бойдон кала беришти. Өздөрү чоң адам сырткы келбети, бирок ичинде дагы деле жаш бала жашайт. Бул боюнча мен оюн ойногон адамдар деген сабагымда мына бул жакта көрүп кетсеңиз болот. Ошол жерде бул боюнча көбүрөөк түшүндүрүп кеткем. Көпчүлүктүн ичинде дагы деле жаш бала басымдуу болуп калат. Ошон үчүн алар жаш баланын жасаган характерлерин, жаш баланын таранган жана башкаларын жасап жүрүшөт. Чынында келишип сүйлөшүп алса боло турган маселелерди таарынып же урушуп жана башка кылып жөндөн-жөн күчүн, убактысын, нервин коротушат. Бул адамдар эмнегедир дүйнөнүн алардын талабына жараша өзгөрүшүн каалайт. Бирок дүйнө алар үчүн өзгөрбөйт. Дүйнө бул өтө чоң, а биз болгону бир инсанбыз. Биз дүйнөгө жараша өзгөрүшүбүз керек дебестен, дүйнө мага карата өзгөрсүн керек болсо, мен деген пуп земли деген мамиледе болушат. Алар сөзсүз түрдө текебер менен сиңе болбошу мүмкүн, жөнөкөй адамдар да болушу мүмкүн, бирок эмнегедир ошону үмүт кылып күтүшөт бирөө жарымдан. Алар кандай бир сыйкырдуу, бир добрый дядя демекчи Аяз атага ишенишет. Аяз ата келип, биздин мамлекеттин башына келип, ушул элдин турмушун жакшыртып койсо, биз эч нерсе кылбай эле өзүбүзчө эле жакшы жашап калсак деген жомокторго ишенишет. Биздин мамлекетти, биздин элдин турмушун биз өзүбүз жасайбыз деген ой пикирден алар алыс. Алар бирөөдөн Аяз атадан күтүшөт. Аяз ата президент болуп калса деп. Ошондой ой жүгүртүүдөгү кардар ой жүгүртүүсүндөгү адамдар биздин бизнесте дагы эч кандай ийгиликке жетпейт. Аларга өз убактыңызды кетирип отуруштун кереги жок. Аларды өзгөртүп отуруштун да кереги жок. Аларга кардар катары мамиле кылып коебуз. Продукцияны алып, өздөрүнө керектүү проблемасын чечкенде жардам берип коебуз. Бирок бизнесте алар тилекке каршы ой жүгүртүүсүн өзгөртпөсө пайда жок. Убакыт кетириштин кереги жок. Лидер көз караштагы адамдар булар кандай? Бул адамдар түшүнүшөт. Бул дүйнөнү биз өзгөртө албайбыз, өзүбүздү гана өзгөртө алабыз. Бул дүйнөдөгү менин жашоом менин колумда. Бирөөнүн колунда эмес, депутаттын колунда эмес, өкмөттүн колунда эмес, ата-энемдин колунда эмес, ата-энем мени чоңойтуп койду, ошого рахмат. Мындай нерсени түшүнүшөт. Ооба, мен туулган үй бүлөнү мен чече албайм. Бул менин тагдырым. Бирок андан кийинки менин жашоом бул менин тагдырым эмес, бул менин колумда. Бул менин өзүм келечегим, өзүмдүн келечегим, мен өзүм жарата алам. Эгерде мен кеде жашасам, бул менин күнөөм, ата-энемдин күнөөсү эмес деп түшүнүшөт. Лидерлер ушундай, мындай караганда чоң улгайган, башы чоңойгон адамдын ой жүгүртүүсүндө, ошол көз карашта жүрүшөт. Алар жеңүүчүнүн көз карашында. Бул боюнча мен сиз эмнеге лидер эмессиз деген сабакта толук айтып кеткем. Бул видеону да көрүп чыксаңыз болот, бул жакта шилтеме аркылуу. Ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин ал жакта дагы көптөгөн мисалдар менен көрсөтүп берген. Ушул эки видеону жакшы өздөштүрүп алсаңыз, сиз бул бизнесте, жашоодо, башка бизнесте чоң ийгиликтерди жарата аласыз. Чоң тоолорду, чоң жетишкендиктерди багындыра аласыз. Демек, лидер көз караш, жеңүүчү көз карашты көбүрөөк сиңирип алганга аракет кылыңыз. Бул адамдар биз дүйнөнү өзгөртө албайбыз, өзүбүздү өзгөртө алабыз. Биздин келечек биздин колубузда. Ушул сыяктуу сонун ой жүгүртүүлөр менен жашашат. Алар түшүнүшөт, бирөөгө капа болуп, бирөөдөн үмүттөнүп, бирөөдөн күтүштүн кереги жок. Эч качан эч ким биздин ордубузга иштеп, биздин турмушту жакшыртып бербейт. Биздин турмушту жакшыртуу бул биздин мойнубузда, биздин колубузда экенин түшүнөт. Мына ушулар лидер көз карашта. Алар түшүнүшөт, эч ким эч кимге должен эмес, эч ким эч кимге милдеттүү эмес. Баары келишим түрдө чечилет, баары келишим түрдө жасалат. Наставник менин ордума иштөөгө, мени ийгиликтүү кылууга милдеттүү эмес. Наставник менен биргеликте ийгиликтүү болобуз. Наставник бизге тажрыйбасынан бөлүшөт, багыт берет, шарт түзүп берет. Бирок ийгиликке жетүү, директор болуу, жакшы кирешеге чыгуу бул компаниядан эмес, наставниктен эмес, бул менин өзүмдөн деп түшүнүшөт. Ошол адамдар келечекте чоң ийгиликтерди жарата алышат. Ошондой эле лидер көз караштагы адамдар проблеманы мен чечпесем, ким чечет менин ордума? Менин проблемамды чечүүгө мен гана кызыктармын, башка эч ким кызыктар эмес. Демек, кел өзүм болум алайын, бирөөгө шылтап, бирөөгө таарынып, бирөөгө капа болуп жүрө бербейин. Бирөөдөн үмүттөнүп, бирөөдөн күтүп убактымды кетирбейин дейт. Ушул адамдар лидер көз карашта. Бул адамдар чоң ийгиликтерге жетет. Жана биз айтып кеткендей, бул адамдар чоң акчаларды кармайт, чоң жетишкендиктерге жетет. Жана көп адамга жоопкерчилик ала алат. Алар өзүнө гана эмес, башкаларга да жоопкерчилик ала алат. Эмнеге дегенде, алар проблема чечүүдөн качпайт. Алар түшүнүшөт, проблема чечишти мен үйрөнүп алсам, мен мындан дагы жогорку деңгээлдеги инсан болом. Эми мен проблеманы чечишти үйрөнүп алсам, мен миңдеген өзүмдүн командамдагы жүздөгөн, миңдеген адамдарга ошол проблемасын кантип чечишти үйрөтүп бере алам, жол көрсөтүп бере алам. Демек, менин бизнесим чоң масштабка чыгат. Ошондой мен чоң деңгээлдеги лидер боло алам. Алар проблемадан качышпайт, алар проблеманы чечиштин жолун издешет. Ал эми кардарлар проблемадан качышат дагы, бирөөгө түртүп коет, сен чеч деп коюшат. Өзүнүн проблемасын. Бирок алар бир нерсени эске алышпайт. Биздин проблемабызды башка бирөө чечүүгө кызыктар эмес. Ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгы менен кыймылдайт. Ар бир адам менен кызыкчылыгына жараша келишип, сүйлөшүп алып иштеш керек. Эки адам биргеликте биригип, ошол
кызыкчылыгы окшош болсо, биргеликте иштесе, ал проблеманы оңой чечерин лидер көз караштагы адам түшүнөт. Ал эми кардар көз караштагы адам, эки адам келишип кылбастан, бул жасап берсин мага. Мен болгону карап үстүдөн өзүмдүн 50 балымды жасап коюп айлык ала берейин деген эмнегедир жалган убактылуу гана иштеген стратегия ишенишет. Бул стратегия көпкө барбайт, бул стратегия иштебейт. Убактылуу иштеши мүмкүн. Пешене болуп калып, убактылуу иштеп калышы мүмкүн. Бирок көп жылдар бою бул иштебейт. Барып бул стратегия иштебей калат дагы, команда чачыранда болуп жок болуп кетет. Көрдүңүздөр, ошон үчүн демек бул көз караштагы адамдарга убактыбызды кетирбейбиз. Лидер көз караштагы адамдар чоң ийгиликтерге жетишет. Ал эми сиз кардар ой жүгүртүүдө болгон болсоңуз, сиз өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз бул жака өз турмушуңузду жакшыртып өзгөрткөнү келдиңизби? Же бирөөгө капа болуп, бирөөгө үмүттөнүп, бирөөгө характериңизди көрсөтүп, бирөөгө тарынып, бирөөнү күнөөлөгөнү келдиңизби? Эгер ошого келген болсоңуз, пайдасы жок мунун. Бул сиздин турмушуңузду өзгөртүүгө эч кандай тиешеси жок. Анда сиз жөн убактыңызды кетирип атасыз. Балким анда бизнес куруп атам дебей эле жөн эле кардар болуп калаттырсыз, өзүңүз үчүн алып жүрө бергениңиз туура болоттур. Бирок эгерде сиз все-таки мына биздин турмуш, мына биздин жашоодо жашагыңыз келсе, миллионерлердин ийгиликтүүлөрдүн жашоосунда жашагыңыз келсе, ошого сиз даяр болсоңуз, ошого достойный болгону, ошого жараша мээнет кылганы даяр болсоңуз, анда албетте лидер көз карашын өздөштүрүңүз. Бул боюнча сиз эмнеге лидер эмессиз деген сабакта бүт үйрөтүп кеткен. Ошону көрүп, көз карашыңызды өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Дүйнө бизге карап өзгөрбөйт, биз дүйнөгө карап өзгөрөбүз. Дүйнө заман бизге жараша өзгөрбөйт, биз заманга жараша адаптация болуп, мурункудан да мыкты болобуз. Биз өзгөрүп такыр башка болуп калбайбыз эч убакта. Биз өзүбүздүн мыкты версиясы боло алабыз. Ошого умтулганыңызда гана сизде ийгиликтер жарала баштайт. Эгер сиз көптөн бери биздин компанияда жүрсөңүз же биздин бизнесте жүрсөңүз, бирок ийгилик жаралбай атса, балким сизде проблема ушул ой жүгүртүүдөдүр. Сиз бирөөдөн дагы деле күтүп жүргөндүрсүз. Наставник бере алышынча берди сизге, же бере алышынча берет. Бере албаганы сиз андан талап кылып, урушуп ала албайсыз. Жок нерсени эмнеге кантип берет ал? Адам баласы ушундай экен, бар нерсени гана бере алат. Биздин колубузда банан бар болсо, биз сизге банан бере алабыз, алма бере албайбыз. Алма бар болгондо гана бере алат элек. Сиздин наставнигиңизде демек ошол сизге сиз талап кылган нерсе жок болсо, ал бере албайт. Бар болсо бере алат. Ошон үчүн буга аракет кылалы. Ошондой эле кардар ой жүгүртүүдөгү адамдар эмнеге мен наставнигим латая койбойт, эмнеге акция койбойт, эмнеге мага адам жазып бербейт, эмнеге мен директор кылбайт деп күтүп жүрө беришет. Бирок өзгөчө чоң ийгиликтеги лидерлер андай адамдарга убактысын кетиргени тилекке каршыбы, тилекке жарашабы, ошол адамдарга убактысы жетишпейт. Себеби дегенде алардын командасы өтө чоң. Командасы чоң, адамдар аябай көп. Алар ошол натыйжа чыгарчу адамдарга көбүрөөк убакыт бөлөйүн дейт. Анткени дегенде убактысы тар. Ал элдин баары менен иштесе, ал уктабаш керек, жебеш керек, жатпаш керек, чачын сылабаш керек, балдарын карабаш керек. Ал эртеден кечке кулга окшоп өзүнүн бизнесинен чыкпай калыш керек. Ошон үчүн ал тилекке каршы же тилекке жараша тандаш керек болот. Кимдерди тандайт? Албетте лидер көз караштагы адамдарга биз убактыбызды, күчүбүздү кетирсек, ошол адамдар ийгиликке жетет. Себеби дегенде ийгиликке жетүү бул дайыма адамдын өзүнүн колунда. Орусчада мындай сөз бар: спасение дело рук самих утопающих дейт. Бул деген адам чөгүп атса, ошону сен жардам берип куткарам десең, ошол чөгүп аткан адамдын өзүнүн колунда дейт. Өзүнү куткарыш дейт. Биз болгону ага жардам беребиз, чачынан тартабыз жана башка дейт. Ал эми туура эмес нерсе жасаса, тилекке каршы алып чөгүп кетет, аны куткарып аткан адам дагы кошо чөгүп кетет. Бирок куткарып аткан адам сүзүшү жакшы билгендиктен кайра сүзүп чыгышы мүмкүн. Тиги адам өзү чөгүп кетет, көрдүңүздөр. Ошон үчүн доктурлар да айтышат, ушул сөздү көп айтышат: айыгам деген адам айыгат. Эгерде доктур жардам берсе, айыгам деген адам айыгат. Айыкпайм деп алы берген адам, доктурга алы берген адам айыкпайт. Себеби анын настрою ошондой. Анын өзүнүн аракети жок. Эгерде ооруп аткан адам өзү аракет кылса, ал батыраак айыгат, батыраак жеңет. Бизнесте дагы ошондой, жашоодо дагы ошондой. Балдарыңыздын арасында ушундай көңүл бурсаңыз, умтулган жаш балаңызга сиз жардам берсеңиз, бат өсүп, бат ийгиликке жетет, бат жетилет, бат турмуштууга даяр болот, турмушту үйрөнөт. Ал эми эркелеп убактысын жаш баланын характерин көрсөтүп кетирсе, ал эч убакта ийгиликтерге жетпейт. Ал жарыбайт, мындайча айтканда, ал турмушка даяр болуп калбайт. Көрдүңүз, ошон үчүн бул жерде сиз ойлонуп карап көрүңүз, сиз кайсыл ой жүгүртүүдө жүрөсүз. Кардар ой жүгүртүү сизди болгону кардар болууга алып келет. Лидер ой жүгүртүү сизди бизнестин ийгиликке жетүүгө, бизнес системаны куруп, жакшы кирешелерге жетүүгө, өзүңүздүн койгон максаттарыңызга жетүүгө өбөлгө болот, шарт түзүп берет.
Ошон үчүн бул сиздин тандооңуз. Өзүңүз ойлонуп көрүңүз, сиз кандай жашооду тандайсыз? Сиз ошол башкача жашоого жетиш үчүн өзүңүздү өзгөртүп, өзүңүздүн үстүңүздөн иштөөгө даярсызбы? Ой жүгүртүүңүздү мурунку иштебеген стратегиялардан баш тартып, жакшы иштеген стратегияларды өздөштүргөнгө даярсызбы? Эгер даяр болсоңуз, анда сизде ошол башкача турмуш күтүп турат. Бирок ал жөндөн жөн келбейт, билесиз. Аны үчүн көптөгөн мээнет, көптөгөн аракет, көптөгөн нерселерге үйрөнүү керек болот. Көптөгөн сиздеги параметрлерди өзгөртүү керек болот. Көптөгөн өзгөрүштөргө барышыңыз керек болот. Кээ бир иштебеген стратегия, иштебеген ой жүгүртүүдөн баш тартышыңыз керек болот. Ошондо гана сизди башкача турмуш күтүп турат. Демек, сиз ошого даяр болсоңуз, мен ойлойм, ушул жолду тандайсыз. Анда эмесе видео пайдалуу болгон болсо, лайк же дизлайктарды басабыз, комментарийге ой пикир жана башкаларды обратный связь ой пикириңерди жазасыздар. Жазыңыздар деп суранып кетем. Эмнеге дегенде бул видео көптөгөн адамдар көрсө, көптөгөн адамдар өз турмушун жакшы жакка өзгөртүү үчүн балким пайдалуу бир билим же багыт алып калаттыр деген үмүттөбүз. Ошон үчүн ким менен бөлүшкүңүз келсе, бөлүшүп кетиңиз. Бул видеону мүмкүн болсо көбүрөөк адамдар көрүп калышсын.